Assalamualaikum урматтуу Ноқат Қаржы Матат канал катталчылары. Бүгүнкү күнгө 21-июнь 2023 жылы биз Ош шаарынан Келчек базарынын экинчи этажына чыгып, ушул жерде мына Ысык көлгө жолдомо бар экен, ошол жерге чыкырган экен, келдик. Ошол жерден маалымат алып силерге айтып беребиз. Бизден алыстабай лайк басып, коммент жазып коюңуздар, урматтуу туугандар. Анда кеттик. Ассаламуалейкум. Таксыр чыкырткан экенсиз. Кызматка чыкырган экенсиз, келдик. Өзүңүздү тааныштырып, не окуп кетсеңиз болот экен. Ошол Менин аты-жөнүм Ильяс. Буюрса, Кудай кааласа, былтыр дагы иштедик эле, быйыл дагы ушу Ош шаарынан, Жалал Абад шаарынан туруп уюштурдук Ысык көлгө Диларам пансионатына. Ош шаарынан 5 күндүк, 7 күндүк, Жалал Абад шаарынан да 5 күндүк, 7 күндүк жөнөтүп атабыз. Барыш келиш жол киреси өзүбүз апарып, ал жакта 3 сутка жатаканасы, 3 мал тамак аш менен кайра жол кирesi менен ошонун ичинде 7,5 миң азыр июнь айында болуп атат. Жалал Абад шаарынан 6,5 миң болуп атат. Анан таксы дагы бир эки суроо бар сизге. Мына Оштогу адресиңизди, Жалал Абадтагы адресиңизди айтып койсоңуз жакшы болмок. Оштогу адресибиз Келечек базары, Тынчтык соода борбору, 2-этаж, 231 кабинет. Жалал Абад шаарындагы адресибиз Отой Күрүч базары, Хан чайканасынын маңдайында офисибиз бар. Анан эгер урматтуу туугандар, бул киши биле былтыр деле мен барып келгем. Кудай ошо Диларам деген пансионатта болгон, Алла ыраазы болсун. Жакшы барып келген. Быйыл дагы насип болсо Алла насип болсо дагы барып келем деп үмүттөмүн. Ушу Ильяс таксырдан Алла ыраазы болсун, тапкан тукканы береке берсин. Айтып кетерчи нерсе, мына Нокай шаарынан Кудай кааласа бүгүн эрте офис ачылат. Ошол жерде неме кылсаңыздар деле болот. Нокат шаар мына Кадамжай, Кызылкия, Баткен, Нокатка кайрылсаңдар болот. Болсо Ошто ушу Ильяс аканын телефон номерин жазып байланыштырып коебуз иншаллах. Бүгүн деле Аллах насип болсо Нокатка ачабыз деген үмүтүбүз бар. Анан 7 күндүгү канча болуп атат? Ошону айтып койсоңуз. 7 күндүгү 2 күн жолго кетет, 5 күн ал жакта Акчасы кандай болот? Тамак аш менен акчасы 10,5 миң болот. 10,5 миң, 10,5 миң. Анан бул Ильяс ака Алла ыраазы болсун, тажрыйбалуу шофёрлор менен алып барам. Мен былтыр барып келгем да. 5 күн эмес, 6 күн жүрүп келгенбиз. Биз тилекке каршычы. Бияк бияктан неме кылып барып келгенбиз. Ошол Алла ыраазы болсун, ана телефон номерларын жазып, ушуну неме кылабыз. Тамак ашы Диларам деген пансионаты бар. Ошол жакшы жерде алып барып өзү неме кылып жөнөтөт иншаллахчы. Анан дагы сизге суроодон. Жол 7,5 миң ичинде жол полка ичинде, туурабы? Анан жатаканаларын айтып койсоңуз. 7,5 миң ичинде барыш келиш жол киреси, 3 сутка жатаканасы, 3 мал тамак ашы. Первый, второй, обед, жатаканалары. Жатаканалары жакшы, буюрса стандарт типтеги люкс, былтыр жатып келген билем го, ал жерде көргөм. Былтыр эмне окугам. Былтыр бир Ош Жалал-Абадтан бир 700дей адам жөнөткөнбүз. Жакшы. Кудай кааласа жакшы барып келишти. Кудай ишиңизге ийгилик, Аллахым өзү колдосун. Тапкан тукмаңызга береке берсин. Ушунтип элдин кызматта Ош Жалал Абад эмес, Баткенге ham барың, Кадамжайга ham барың, Лейлекке ham барың, ошолорго ham ачың немелердичи. Только Ош Жалал Абад деген райондорго ачың. Ош областында канча район болсо ачың, Баткен областында канча район болсо ачың точкалардычы. Битте Ош менен Жалал Абад чектелбейчи. Ошолорго Аллах насип кылсын иншаллах. Бүгүн Кудай кааласа Аллах насип кылып буйруп калса, Нокатка бүгүн аракет кылып ачабыз иншаллах. Насип кылсачы, бирге иштешебиз. Алла ыраазы болсун. Ишиңизге ийгилик. Телефон номерларыңызды жазып, неме кылып коебуз. Алла ыраазы болсун. Байланышат. Рахмат.